Саламатсыздарбы? Нарын шаарында парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүнкү жолугушуубуздун коноктору депутаттар Чыныбай Турсубеков, Наталья Никитенко жана Аида Исмаилова, ошондой эле Нарын областынын жашоочулары. Бардыңыздар, кош келдиңиздер. Ал эми темабыз болсо, ушул калктын саламаттыгына мамлекеттик камкордук жетиштүүбү деген суроонун тегерегинде болмокчу. Алгачкы суроо Чыныбай Акунович сизге. Мамлекет элдин ден соолугун бекемдөөгө жетиштүү деңгээлде камкордук көрүп атабы? Биринчи кезекте саламатсыздарбы, урматтуу нарындык туугандар. Чакырганыңарга силерге да рахмат. Эми бюджет боюнча айта турган болсок, жыл сайын бюджет кабыл алынып атат. Анын ичинде саламаттык сактоого мына 2020 жыл үчүн 4,5 миллиард саламаттык сактоо үчүн чыгымдала турган бөлүк 4,5 миллиард акча бөлүндү. Өткөн жылга салыштырмалуу бир 200 миллион сом тегеретесинде көбүрөөк. Жалпы фонд боюнча 16 миллиард жылдык чыгымдар жакшы билет эми Кыргызстандын эли. Анын ичинде бирок бул албетте жетишсиз, баары жакшы билебиз. Өзгөчө мынакей бөйрөк оорусуна байланыштуу канын тазалатып жүргөндөр кезекте туруп эмгиче баары тең толук ала албайт ал жардамды. Жыл сайын мамлекет көбөйтүп атканына карабастан жетишсиз болуп атат бул маселелер. Өзгөчө мына Нарын сыяктуу алыскы район, бийик тоолуу жерлердин элдин ден соолугуна өзгөчө камкордук көрүү маселеси күн тартибиндеги маанилүү маселелердин бирөөсү да. Бирок ушу мындан 5 жыл мурда Чыныбай Акунович, сиздер ушу КСДП фракциясынын эң алдында жүргөндө, шайлоого келатканда ден соолук кербени деп ушул Нарынга докторлорду алып келип, ошол өнөктүктү ошондон баштадыңыздар эле да. Бул Нарындын калкы ушул КСДП фракциясы элдин ден соолугуна мындан кийинки 5 жылда кам көрөт дегендей бир үмүттү бердиңиздер эле. Өзгөрүү болдубу? Ошонун натыйжасында мына ачыгын айтыш керек, мен айтпадымбы? Ден соолук борборун келип бир топ айылдарды кыдырып, бүткүл ошо Ат башы, Нарын, Актала, Жумгал, Кочкорлорго барып, элдин айылдагы элдердин ден соолугун текшертип, бир топ оорулар, баягы өз билбей жүргөн оорулар аныкталган. Бул салт кичинеден болсо дагы бүт Кыргызстанга тарап атат. Эми Кыргызстандын баарын кыдыртыш үчүн мүмкүнчүлүк, баягы акча тыйым маселесин чечкенге жараша болуп атат да. Ал дагы бул мамлекеттин чөнтөгүнөн болбогон үчүн баягы демилгечиге жараша болуп атат да. Бул быйыл дагы шайлоо жакындап калды, ден соолук кербени болобу Нарынга? Эми дагы жолу айтам, эгерде демилгечи табылса эле болот. Анын баары демилгечиге байланыштуу. Ошон үчүн бекем айтып атам да. Наталья Владимировна, сиз айтып койсоңуз, ушул депутаттардан ушул саламаттыкты сактоо тармагындагы өзгөрүүлөр үчүн, мындай абалдын өзгөрүш, жакшы жакка өзгөрүш үчүн эл эмнени күтсө болот? Саламатсыздарбы, урматтуу Теңир тоонун тургундары, урматтуу мекендештерим. Мен сиздер менен жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Атамекен фракциясынын атынан, өзүмдүн атымдан сиздерге ыраазычылык билдирем, ысык салам айтам. Урматтуу биздин аксакалдар, жигиттер, өткөн майрамыңыздар менен, Атамекен коргоочу күнү менен, майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жана урматтуу ата-энелер, биздин аялдар, келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуздар, урматтуу нарындыктар. Мен жалпы маалымат расмий тилинде берем, уруксат берсеңиздер, урматтуу мекендештерим. Спасибо за вопрос. На самом деле, по функциям Жогорку Кеңеша, по нашим ожиданиям людей от Жогорку Кеңеша и, собственно, чем занимаются депутаты, я хочу коротко дать информацию. 3 основные функции у Жогорку Кеңеша: законодательная, контрольная и представительская. Ну, конечно, в рамках законодательной функции мы стараемся принимать законы, в том числе связанные с здравоохранением. Вот буквально за прошлые годы были приняты законы непосредственно об онкологической службе, о паллиативной помощи, то есть узкие профильные законы. Бюджет страны – это тоже закон, утверждается законом. Поэтому, безусловно, без финансирования надлежащего мы видим, в каком состоянии, к сожалению, сегодня объекты здравоохранения.
Я тоже проехала вот по селам, по всей стране, и вот по Нарынской области. К сожалению, те же ФАПы, те же больницы нуждаются в поддержке. Поэтому утверждение бюджета, ограниченного, откровенно говоря, бюджета, оно должно быть очень точно распределено. Когда мы говорим о капвложениях, это тоже функция Чогорку Кинеша, утверждать перечень, принимать капвложения. Здесь много вопросов на самом деле, много функций у депутатов. Поднимать ваши вопросы, где действительно нужны соцобъекты, где это часто бывает по капвложениям, некоторые популистские акции и так далее. Да? То есть эти вопросы мы поднимаем в Чогорку Кинеше, и через утверждение бюджета, через нашу законодательную функцию мы эти вопросы решаем. Конечно, представительская функция – это такие встречи, как сегодня с вами, уважаемые жители. И те вопросы, которые вы поднимаете, задаете, посещение объектов и так далее, это наша прямая обязанность и работа. По вопросам здравоохранения многие депутаты поднимают вопросы, потому что это касается каждого человека, это близко каждому гражданину. И состояние системы здравоохранения, конечно, на контроле. Но усилий нужно еще больше и со стороны правительства. А со стороны парламента мы эти вопросы поднимаем на фракциях, на комитетах, на палате Чогорку Кинеша. Каждый четверг у нас есть вопросы разные, где мы поднимаем ваши. И последняя контрольная функция, это немаловажно. Это контрольная функция депутатов, которые могут в рамках своих полномочий создавать рабочие группы в комитетах, либо сами брать на контроль, как работает правительство. И здесь, я думаю, что это одна из самых значимых функций. Чогорку Кинеш достаточно активно использует эту функцию. Депутаты проводят проверки. Буквально сейчас соцкомитет, мои коллеги, проводят проверку по тому, как работает система здравоохранения по стране, в том числе в Нарынской области. Это наши прямые. Кыскартып айтканда, сиздердин маселеңиздерди угат, парламентте өкмөттүн алдында ушул сиздердин ушу ден соолукка байланыштуу маселелериңиздерди көтөрөт. Ал эми мына Айда Жекшенбаевна дагы эң ири фракциялардын өкүлү республика ата журт. Сиз айтсаңыз, сиздин атыңызды укканда бул медицина тармагындагы коррупция, дары-дармек тармагындагы коррупция, анан соңку эле ушу Нарында жанагы кичинекей акча чогултуу сыяктуу маселелерди, чуулуу маселелерди көтөрүп жүрөсүз. Бирок ошолордун баардыгы эмнеден келип чыгат? Медицина тармагында иштеген кызматкерлердин маянасы абдан төмөн. Эгер маяна төмөн болсо, ошол тармак оңолобу? Эмне үчүн ушу сиздердин фракция ушу 5 жыл ичинде медицина тармагындагы иштеген кызматкерлердин маянасын көтөрүүгө салым кошо алган жок? Биринчиден, мына баарыбыз эле айтып атабыз, мынча больница курулуп атат, мынча фаптарды оңдош керек депчи. Бирок эң негизги маселе, азыр эң негизги көйгөй бул биздин жанакы чет өлкөдөн дагы канча каражат келип атат. Биздин бюджеттик каражатты биз эффективдүү, рационалдуу колдоно албай атабыз да. Анткени мына эсептөө палата бизге отчет берет дайыма жыл сайын. Анан ошо отчетту угуп көрсөк, ошо берилген акчанын жартысы ошо эффективдүү эмес, рационалдуу эмес, асманга учуп кетип атат да. Мыйзамдык жактан жардам берүүгө аракет кылып атабыз. Суроолорду алсак, сиздерде кандай суроо бар? Ушул тоолуу аймактын жашоочуларынын эң негизги ушул ден соолукка байланыштуу, саламаттыкты сактоого байланыштуу эң негизги көйгөйлөрү эмне? Сизден баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары. Мен өзүмдү тааныштырып койсом, Жаманова Асылкүл, даңк медалынын ээсимин, Нарын облусунун ардактуу атоолумун, эми Нарын шаарынын эле жашоочусумун. Сурооңузду берип койсоңуз. Эми суроом ушу Жогорку Кеңештин депутаттарына, айрыкча Айда Жекшенбаевна, сизге жана келип аткан дарылар эмне үчүн бүгүнкү күндө тендер объявить этилбейт? Биз жатсак, больнойлор больницагачы тендер жок, сизге мисалы үчүн дары жок дейт. Бул эмне себептен? Анан Банецкий лабораторияда бир кандайдыр фармацевттердин бир кандайдыр бизнесте өзүбүздүн лабораториядан мисалы үчүн жанагы вирусный бактерия да ЭКГ текшерилип чыкпайт. Эмне себептен мамлекет ушу лабораторияны колго албайт? Мен больницадан келетам, областной ЦСМденчи. Ушул жерден как раз ушул биздин жарандарыбыздан ушул бүт сиз айткан маселени угайын деп келгенмин. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз. Ооба, дары-дармек менен жакшы камсыз болбой атат. Бул жалаң гана ушу Нарын жергесинде эмес, бул бүт мына Кыргызстанда, бүт республикада ушундай бир акыбал болуп атат. Анткени мына 97% биз дары-дармекти импорт кылабыз да.
Импорт кылып биз жанакы департамент, дары дармек департаменттен өтөт регистрациячы. Анан сиз айтып атпайсызбы, мына эмне үчүн тендер өтүлбөйт депчи. Бирок ар бир мына бизде перечень жизненно важных лекарств деп ушундай бир перечень бар да. Биздин мамлекеттик мекемелер ошол переченден алышат да. Ошол перечень түзүлгөндө коррупция болуп атат. Ошол перечень түзүлгөндө. Бул өтө чоң маселе өзү. Ачыгын айтканда дары-дармектер кымбат болуп аткан парламентте көп эле көтөрүп атабыз. Ушул жерде отурган депутаттардын баардыгы көтөрүп атса керек. Себебин жакшы билебиз. Канчалык дарынын баалары башка өлкөлөргө барсаң, Европада кээде ооруп калганда дары алам десең, Кыргызстанга караганда дары арзаныраак. Анын себебин жаңы эле Айда Жакшенбаевна түшүндүрүп кетти. Ошо дарылардын тизмесин түзөп, Кыргызстанга киргенге уруксат берген, жана 97% дарынын киргенге уруксат берген жерден башталып атат да. Мындай нерсеге каршы күрөш үчүн кайра дары жолу реформа жасаш керек да. Анын себеби бир нерсе. Наталья Владимировна, мына коррупцияга каршы күрөштүн артынан күрөш, реформанын артынан реформа, 30 жылдан бери ушул тармакта айтып келе жатканыбыз ушул да. Туура Бирок айтасыз. кантип маселеден чыгабыз, кантип ушул абалдан чыгабыз? Действительно, вот слово реформа, мне кажется, уже у всех аллергия на это слово. Реформа. Что мы сделали за 27-28 лет с системой здравоохранения? Коллеги уже говорили. Программа МАНАС, Талими, да, МАНАС-2. Сейчас идет новая программа. Я вот хочу узнать, кто-то из граждан, из жителей знает, а каковы итоги и результаты? В Жогорку-Кенеше этот вопрос действительно поднимают депутаты. Поднимают неоднократно и так далее, но огромные средства, которые были годами затрачены в эту систему, они просто во многом не дошли до адресата, да, были растрачены, разворованы. То есть коррупция имеет определенные корни очень глубокие, исторические, в нашей небольшой истории независимого Кыргызстана. И по сей день от того, что мы говорим борьба с коррупцией, да, и практически боремся с последствиями. Ну, посадили одного чиновника, двоих, мелкие сошки. Не изменится ситуация, потому что это требует очень серьезной политической воли, это требует внедрения инструментов прозрачности. Возьмем те же лекарства, те же тендеры. Но многим это невыгодно. Вы знаете, что в мире одна из самых сильных мафий, это не только мафия оружия, наркотиков, лекарственная мафия. Все люди болеют, все люди требуют лечения, лекарств, медицинское оборудование. Это очень дорогостоящие вещи. И на них очень удобно, к сожалению, зарабатывать. Поэтому вот такие случаи, как говорят, сращивание частных, допустим, фирм, частных аптек с больницами, лабораторий, где просто, по сути, отправляют государственные поликлиники в частные лаборатории, не имея своей базы. Хотя в бюджете деньги заложены на реактивы, на поддержку государственных лабораторий, на их развитие. Но это не всем выгодно. То есть на самом деле коррупция проросла в сознании чиновников. Самого верхнего ряда управления, эшелона власти, да, порой до самых рядовых сотрудников. Но от того, что мы признаем проблему, это не значит, что мы, скажем так, должны сидеть сложа руки и смириться с этим. Однозначно должна быть реальная борьба на практике. Каким образом? Прежде всего, это введение прозрачных механизмов. Вот в свое время гемодиализ. Вы знаете, это смертельно опасное заболевание. Человек не может без процедуры гемодиализа долго прожить. Список людей, кто туда попадал, как попадал, да, он не был известен, не был прозрачен. Очень много людей вообще не дожили до этого лечения, хотя средства государства выделялись. Как раз в Жогорку-Кенеше этот вопрос подняли. Сделали прозрачную очередь. Сейчас в интернете можно увидеть, кто по очереди за кем идет. И поскольку друг за другом следят сами люди и их семьи, да, очень сложно использовать механизмы коррупции и туда поставить человека вне очереди. И действительно, люди, нуждающиеся, получают лечение. Там тоже есть свои вопросы, как проводится, да, закуп лекарств и так далее. Не без этого. Где есть человек и деньги, и ресурсы, всегда есть элемент коррупции. Но введение таких прозрачных механизмов, это, конечно, на самом деле серьезный механизм борьбы с коррупцией. Над этим мы работаем. Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалымын. Оореки мед академия мурун эле Акунбаев атындагы бар эле да, туура. Эми ар кай жерге ачып атат. Ошончо кадрлар начар болуп атат да. Оштун факультети, Кантта ачып атат, Славянский международный ачып атат да. Ушул туура эмес болуп атат да. Экинчи неме нарын жергесинде жүрөк оорулар көп. Кардиохирургияны эки эле жерде бар экен. Жалал Абад менен
Бишкекте бар экен да. Ушу акырындык менен ушу биздин Ереванды ачып койсо ушу жакшы болот эле дейм. Ушундай суроо келип атат да. Анан бед жанагы ординатураны Ошонун баарын азыр айтам. 4 жыл кылып коюп. Ооба. Өмүр бою окубай калды балдар. 6 жыл медекене окуса 4 жыл кайра окуса эле карып кетип атат. Ушундай кантип суга суроо берип койсоңуз. Рахмат. Айта берейин да, Аха. Айта бериңиз. Мына биринчиден мына сиз туура айтасыз. Мен дагы жогорку кеңештен бул маселени бир нече жолу көтөрүп кеткенмин. Бизде мына жалпы биздин мамлекеттик ошол вуздардан сырткары частныйлар дагы көп ачылып кетти да. Анан ошол биздин мамлекеттик жанагы КГМА, Славянский, ошол МУК, анан жеке частный жанагы вуздарда Индиядан, Пакистандан келген студенттер аябай эле көп болуп кетти да. Квоталарды карап көрсөм, мен запрос кылсам, квоталары аябай эле шумдук болуп келди да. 3000 деп киши кабыл алат экен, 4-5 миң. Анан ар бир киши мына официалдуу түрдө 120 миң сомдон 150 миң сомго дейри контракт төлөйт экен. Анан мына албетте биздин медиктерибиз дагы аз, мугалимдерибиз аз. Ошондуктан мына ошо мугалимдерибиздин кыймыл аракеттери ошол эле жанакы частныйларга бөлүнүп кетип атпайбы? Клинический базаларды ошол иностранецтер эле колдонуп кетип атат да. Анан азыр өкмөттүн алдында жумуштуу топ түзүлдү ушу боюнча. Ушуну бүт карап чыксын деп мен талап кылганым да. Анан көзөмөлдөгө алып Тапшырма берилген. Анан мына Чынай Акунович, сиз да кыскача. Мен кыскача кошумчалап кое турган нерсе. Тактап айтып коюш керек бардык нерсе. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 15 медициналык кызматкерлерди даярдай турган жогорку окуу жай бар, 15. Анын ичинен чет өлкөлүк жөндөр жөнүндө атат, бирок медалдын 2 бети бар деген сыяктуу, каяктын 2 учу бар деген философия бар да. Анын санда бардык нерсенин плюсу минусу бар. Чет элден келип окуп аткандар кандайдыр деңгээлде Кыргызстандын экономикасына пайдасын тийгизип атат, акча келип Кыргызстанга түшүп атат. Бул плюсу да. Бирок ошол эле жерде эртең минусу болуп калышы ыктымал. Туура түшүнүшүбүз керек. Анткени алар ошо чет элдиктер, пакистандыктар, индиялыктар келип окугандан кийин дипломун алып барганда өздөрүнүн өлкөсүнөн аттестациядан өтөт. Ошол дипломун бекемдейт да. Алган диплому туурабы, билим чындап алдыбы депчи. Бүгүнкү күндөгү маалымат боюнча жүздөгөн ошондой диплом алып кеткендер өздөрүнүн өлкөсүндө билимин далилдеп бере албай калды деген маселе бар. Эгерде ошол тенденция уланып отурса, ал жактан биздин элчиге, биздин Кыргызстанга карата ишеним кетет. Чакырып өздөрүнүн бул маселени коюш ыктымал. Кыргызстанда эмне болгон жогорку окуу жайлары. Биздин балдар бар окуп атат, келгенде дипломун ошо алган билимин далилдеп бере албай атат деген маселе да чыгыш ыктымал. Ошон үчүн бул проблема жеке эле ошол көбөйүп кеткен эмес. Проблеманын эртеңки сапатында турат да, бирок ошол эле мезгилде атаандашуу аркылуу, конкуренция аркылуу, атаандашчылык аркылуу биз мындай белгилүү сапаттык деңгээлдерге чыгабыз да. Аны да эске алышыбыз керек да. Керек болсо мына биздин эле мына Нарындын жогорку окуу жай бар университетине же кандай болобу медициналык бирими ачып койсок деле болмок. Муну чын айтып атам. Өтө маалым маселе кадр маселеси. Мына мен Чаткалга бардым 1-2 жыл мурда. Чаткалдын акими ошол жогору биздин медициналык академияга барып, сүйлөшүп, эптеп биздин балдарды окутуп бер деп, анан аларга стипендиясынан берип аракет кылып атат. Бая мындан бир канча ай мурда мага биздин саламаттык сактоо министринин орун басары арызданды. Нарынды областын бир районуна биз кадр жибердик дейт. Чүйдөн бир кызды дипломун алгандан кийин ошол жака барып иштеп кел деп. Келсе, ага жанагы жаш кадрлар үчүн депозит бар да. Ошонусун бердирбей коюп тур дейт. Биздин акчабыз тартыш андай мындай деп дейт. Анан мен айтып атам, ал кыз келсе, чүйлүк кыз экен. Депозит эле эмес, ошо калыңын берип алып калыш керек да андай врачты. Биздин кадр жетпей атат деп жаңы эле мына губернатор деп атат. 63% кадрыбыз бар деп. Мен карадым статистиканы, 131 врач жок деп атат биздин Нарын областы боюнча. Андай болсо жанагынтип келген жогорку окуу жайын бүтүп келген балдар кыздарды диплом менен келип иштейм деп Нарынга келсе, калыңын берип алып калбайсыңар. Эмне жигит жокпу бир ошол райондо бир ошол кызга үйлөнө турган? Жарак. Бул эмнени көргөзүп турат? Бардык нерсенин эки тарабы бар. Күнөө бир эле жакта эмес, экинчи жакта да бар да. Аракет кылышыбыз керек да биз. Саламаттык сактоо кызматкерлеринин профсоюзунун облустук комитетинин төрагасы.
Учурдан пайдаланып Чыныбай Акуновичке медицина кызматкерлеринин атынан ыраазычылык билдирип коет элек. Себеби жана трудовой кодекстеги 333-335 статьяларды жанагынтип инициатива көтөрүп айлыкка кошумча кошулуп, мына 14 миллион сом жылына медиктерге ошол ай калыштыруу иштөө боюнча берип атат. Буның үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми азыр айтып атабыз. Суроо мына азыр мына айтып атабыз. Халыкка медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты жөнүндө сөз болуп атат. А бирок ошол убакта мына медицина ошо кызмат кылып аткан кызматкерлердин көйгөйүн да угуп койсоңуздар деген суроо болот да. Мына бул жерде жетекчилер отурат, облустун саламаттык сактоо мекемелери. Бизде министерствода 333 буйрук бар айлык акы төлөө боюнча. Ошондо көрсөтүлүптүр. Жетекчилик орун басар директор 0,25тен ашык ставкадан акча төлөнбөйт. Эми айтып атабыз 123 врач жетишпейт азыркы убакта. Аны башка врачтарга айтылгандай ай калыштырып иштеп атабыз да. Ошол убакта мына кадр жетишпейт. Орун басары директор деле ошо спец боюнча иштеп атат. А бирок 0,25тен ашпайт. Азыркы убакта мына сөзүм курбал болсун. Нарын райондук ооруканасында СМде директордун орун басары жок. Ат башы аймактык ооруканасында директордун орун басары жок. Эмне себептен мына облустук СМде 2 директордун орун басары экөөдөн азыр жөнөкөй врач болуп иштеп атат. Бирөө үй бүлөлүк дарыгерлердин врачы, бирөө болсо невролог. Андан башка мына айлыкты көбөйттүк деп атабыз. Рахмат. Айлыкты көбөйтүп атабыз. Үй бүлөлүк дарыгерлердин тобунун айлыгын көбөйттүк деп атабыз. Биз карап чыктык. Жакшы көбөйүптүр. 25-30 миңден алып атат. Ошол убакта ошол менен иштеп аткан медсестранын айлыгы канча алып атат? 15%-ке көбөйдүпбүз. 400 сом, 500 сом алат экен. 645 сом кошулуп атат. Ошол эле врачка жардам берип атат. Бул эмне деген өзүңүздөр мындай ойлоп көрсөңүз, айда Исмайыловна. Дүйшөнбаев. Түшүнөсүз, бул жөнүндө биз министерствого кайрылдык. Жооп жок, кат жасабыз. Жок. Сиздер бир контролдо биз бул боюнча да башка бир себептер боюнча дагы биз министрликти өзүбүз эле такалап атабыз да. Анткени мына жанакындай индикатор деп атасыз. Индикатор азыр киргизилди. Бирок бул индикатор мен азыр айтып атпаймынбы? Бул жалпы мамлекетибиздин статистикасын бузуп атат да. Анан базовый оклад болсун деп биз талап кылып атабыз. Акча жок деп атат. Бирок биз өзүбүз, мисалы мен бир нече ушундай бир жолдорду табып, мына ушул жерден акча жасабайсыңарбы? Мына ушул бул биздин мамлекетибиздин акчабыз. Ушуну ала албай атасыңар деп атам да. Анан ошо бүт жазып берсек деле азыр өкмөттөн жооп жок. Анан мына жана байкебиз суроо берген клинический ординатура боюнча. Ооба, биз буга каршыбыз. Клинический ординаторлардын азыр окуу мөөнөтүн чоңойтуп салышты. Анан биз бул боюнча мына комитеттин чечими болгон. Өкмөткө жибергенбиз. Эмки жумада мен бул боюнча как раз медиктерди чакырып, ошол боюнча биз жыйын өткөрөбүз да. Рахмат Айда Жекшенбаевна. Кыскараак айтып берсек, мына Наталья Владимировна, Чыныбай Акунович, бул сиздер дагы ушул медицина кызматкерлеринин жанагы айлык акы, эмгек акы маселесин чече албай атасыздар. Мына айрыкча региондо керек болсо ошо пара да албайт экен медицина кызматкерлери туурабы. Анан кийин маселеге маселе болуп кетип атат да азырчы. Сиздерге жеткирип, сиздер булар негизи чоң маселе экен деп билип түшүнүп, ушул маселеге көбүрөөк көңүл буруш үчүн ушу нарындыктар же болбосо башка региондогу жөнөкөй медицина кызматкерлери, адамдар эмне кылышы керек? Ну, безусловно, мы здесь именно для того, чтобы услышать, да, самые основные ключевые проблемы. Не раз поднимали вопросы, в том числе по повышению заработной платы. Но это вопрос, который очень длительно решается. Тем не менее, именно депутаты Жогорку Кенеша смогли добиться, чтобы в свое время учителям заработную плату все же повысили. Сейчас мы все понимаем, в каком состоянии медицина, да, сколько не хватает врачей. Вот по Нарынской области, по городу Нарын. В каких условиях работают? Мы посмотрели тоже, в каких тяжелых условиях работают люди. И этот труд, он, безусловно, требует повышения заработной платы, пересмотра вообще системы оплаты труда. Поэтому эти вопросы, безусловно, они будут подняты. Вы говорите, обращались, да, никакого ответа нет. Как депутаты Жогорку Кенеша, исполняя нашу контрольную функцию, мы этот вопрос возьмем на контроль.
с коллегами поднимем в Жогорку Кенеши, будем добиваться повышения зарплат. Потому что речь правительства о том, что нет денежных средств в бюджете, да, это просто на самом деле неэффективное использование. Денежные средства на проведение, извините, крупных юбилеев, на в использование салюта, одного только салюта в честь, например, Нового года, это миллионы сомов. Сколько можно было бы построить соцобъектов на эти денежные средства, бесполезно растрачиваемые? Просто в воздух мы выкидываем эти средства. Поэтому вопрос, безусловно, будет подниматься. Егер мындай айта турган болсок, анда парламенттин деле кереги жок, депутатка деле биз айлык берели деп ушундай маселелер көтөрүлүп атпайбы? Сиз айтсаңыз, жөнөкөй эл эмне кылыш керек? Мен биринчиден азыр эле жанагы директор орун басарлары 0,25 эле көбөйөт деген жаңы угуп атам. Бул мыйзам жол бербей атат да, же өкмөттүн токтомубу? Анда көбүрөөк төлөсө прокуратура текшерип туруп. Жок, өкмөттүн токтомунун негизинде болуп атабы? Жок. Анда мындайда, эгерде муну такташыбыз керек. Мыйзам жол бербей атса, анда биз мыйзамга өзгөртүү киргизишибиз керек. А эгерде өкмөттүн токтомунда болсо, анда өкмөткө силер мага кайрылып жазыңыз. Профсоюз, жок, силер кайрылып жазгыла профсоюздун атынан. Мен да өкмөткө айтышым керек да, анан азыр маселе айлык жөнүндө кеп болуп атат, башка нерселер жөнүндө кеп болуп атат. Мен бир нерсени айтып коеюн. Кечээ эле жогорку кеңеште кеп болгондо айттым. Айлыкты мугалимдикин болобу, врачтыкын болобу, кызматкер, медсестраныкын болобу көтөрүш үчүн бюджетти көбөйтүш керек. Бул боюнча биз бекер жаткан жокпуз. Баары ошондон башталат. Мен өзүм мына 2 жылдын ичинде эле, кечээ эле айттым го жогорку кеңеште, бир канча жолу кайсыл тармакта кандайча акчалар мамлекеттик казынага түшпөй, башка кимдир бирөөлөрдүн чөтөгүнө түшүп кетип атканча расмий каттар жаздым. 2 жылдан бери ал эмес, айрым нерселер үчүн конкреттик фактыларды келтирип атабыз. Жооп келген жок. Анан мен ошол үчүн маселе коюп атам. Биринчи кезекте булактар жетиштүү. Коллегалар да туура айтып атышат, тапсак болот. Айрым ошо мамлекет казынага түшчү булактар башка булактарга жөн агып кетип атат. Мен кечээ бир эле мисал келтирдим. Статистика боюнча Кыргызстандын эли жылына 80 000 тонна суу май колдонуш керек да, колдонот да. Үйүңөргө борсок жасайсыңар, тамак бышырасыңар дегендей. Тиги салыктан келген статистиканы карасаңар, бажынан келген статистиканы карасаңар, болгон 16 000 тонна эле Кыргызстандын эли суу май колдонгон болуп чыгат. Калган 64 000 тоннаны эч ким Кыргызстанда болгон келгенде жок, чыгарганда жок болуп калып атат. Кантип андай болот? Дүйнөнүк билебиз. Ар бир адамдын канча мисалы суу май кетерин колдонорун билебиз. Анын баары дүйнөнүн бар жеринде эсептелип чыккан. Андан түшө турган акча бар да. Демек 64 000 тоннадан бюджетке түшө турган салыктар, төлөмдөрдүн баары кимдир бирөөнүн чөтөгүнө түшүп атат. Мунун баары мен айтып атам, жазып атам. Жеке эле бул тармак боюнча эмес. Арагы боюнча, башка тармактар боюнча, мына могул бир нерсени айтып коеюн, өкмөткө жаздым. 2004-жылы 2,4 миллион декалитр ичкилик арак чыгарылган Кыргызстанда. 2005-жылы революциянын натыйжасы менен 1,5 миллион декалитрга түшүп калган. 2017 жылдын жыйынтыгын карасаңар 343 000 эле тонна болуп калып атат. О нерседен ашык эл аз арак ичип калдыбы? Же тойлор о нерседен аз өтүп калдыбы? Жок деп атам. Муну карап көргүлөчү, бул бирөөнүн чөнтөгүнө кетип атат. Акцизге түшө турган нерселер. Силер акциздин баасын 2004-жылкы 11 сомдон бүгүнкү күндө 150 сомго көтөрдүңөр. Ошон менен эптеп, ошол жыртыкты жапканга аракет кылып атасыңар деп атам. Бул депутат катары мен өкмөттүн бюджетин толтуруш үчүн көргөзүп аткан жолум. Аны бирок мен жасай албайм да депутат катары. Аны өкмөт жасайт да. Аны өкмөткө жазып атам. Карачы могу жыртыкты. Момундай кетип атат. Статистиканы карабайсыңбы деп. Бирок тилекке каршы ал жылбай атпайбы? Демек, ал да биздин жалпы элдин күнөөсү болуп атат, биздин да күнөөбүз болуп атат. Биз дагы туура эмес адамдарды балким ошо аткаруу бийлигине жиберип атабыз. Ал адамдардын көзөмөлүнө келгенде балким туура эмес багытта иштеп кетип аткан болуп атабыз да, чын айтканда. Жалпы мен муну эмне үчүн айтып атам? Айлык маселеси көтөрүлүп атат. Айлыкты кайдан алабыз? Бюджеттен алабыз. Демек, биз кайсы багытта иштешибиз керек? Бюджетти толтуруш багытында иштешибиз. Ошо жөнөкөй эл эмне кылыш керек? Кимге кат жазыш керек? Же жөнөкөй эл мисалы бизге депутаттарга жазыш керек, жазып атат. Биз мына көтөр. Азыр эле айтпады. Мына азыр жаңы эле маселени койду.
орун басарлар менен директорлор 0,25 ставкада. 12-жылы ошондой маселе чыкканда жазганбыз, мыйзамды өзгөрткөнбүз. Кудайга шүгүр бүгүнкүндө 18 миллион сом мына областтагы врачтар кошумча алып калды, ошол албай калган нерсе. Дагы жазса биз дагы айтабыз, өкмөттүн токтомун өзгөртүшүбүз керек, ушул маселе чечилсин деп. Мен мисалы сиз айткандай давайте митингге чыккыла деп айта албайм. Кат жазсын, анан кийин мен каттын негизинде мага келген каттын баарына жооп берип келатам, аракет кылып кетем. Залда мынакей дагы бир суроо бар экен. Суроо берсеңиз аты жөнүңүздү тааныштырып койсоңуз. Мен Абдраева Замира, Майыптар коомунун жетекчиси, Насипкаев Майыптар коомунун жетекчиси болуп, жетекчиси мени Чиновай жакшы тааныйт, башка депутаттар деле жакшы тааныйт. Негизи элечи элдин көйгөйүн көп көтөрүп бетке айтам. Биринчиден жалгыз эле ГСВнын немесин зарплатасын көтөрбөгөнгө эң биринчи кыйналган мына мен өзүмдүн практикамда өткөргөн хирургтар экен, травматологдор экен, реанимация экен. ГСВ ада немесине кабинетинде отуруп алып, ал деле пускай старается мени анын зарплатасын көтөрө берсин. Но бир күндө 50ден операция болуп атты, Чиновай мен операция болуп жаттым. Ошондо чуркаган мына хирургдардын эмгеги экен, мына реаниматологдордун эмгеги экен. Ошону да карагыла, ошого дагы жардам бергиле, ошолордун да зарплатасы көтөрүлсүн, травматологдордун дагы. Мына авария болуп кетсе, травматологияга барат. Эң биринчи жардам көрсөткөн биринчи Аллах, андан кийин мына ушул врачтар болот экен. Ушул врачтардын дагы майлыга мындай силер дагы мындай көтөрүп эми к сожалению силер 7 ай калганда келип атасыңар да, 7 айга чейин дагы мурдагы келип койсоңор болмок, ушуга чейин да каралса болмок. Эми 7 айда да ушуна майнап чыгып аны бир Кудай билет, аракеттенесиңер да. Анан экинчи вопросум, просто биз деги майыппыз, инвалиди, түшүнөсүң да. Майыптарга өмүр бою парламентте бир да жолу бир майыптын маселеси көтөрүлүп келген эмес. Чиновай, сен нарындык болгондон кийин ушу майыптарды эстеп сен деле бир маселе көтөрүп койсоң болмок. Мисалы үчүн сосудистый ооруларга, варикоздорго дары эң кымбат. Эндокринологический дары да кымбат да. Биз аны ала албайбыз майыптар. Майыптарды дагы мына конвенцияга 18-марта президент кол койду. Кана аткарылып аткан, аткарылган жок. Ошону дагы ойлоп, ошо майыптарга да көңүл бөлүп, мына кичине 50%-ний аракет кылып койсоң, сага биздин соус тиет эле да, Чиновай. Ошону айтам, всё. Майыптар. Эми бир нерсени айтып коелу. Дарыны жеке эле оорунун баары тең, чындап эле оорунун баарына көңүл буруш керек. Майыпы болобу, башка оорусу болобу, туурабы? Баарына шарт түзгөнгө, баарына арзан дары бергенге аракет кылыш керек. Жок, мен ошон үчүн айтып атпаймынбы? Эми биз эки түрдүү жол билебиз. Мен биринчиден жаңы эле айтып өттүм, Кыргызстанда дарылар кымбат. Анын өзүнүн себептери бар. Керек болсо мен өзүмө бир топ дарыларды чет өлкөдөн алып ичем. Мындай карагандачы. Анын биринчиден эффективдүүлүгү керек. Дарынын кайсы өлкөдө чыкканы. Экинчиден баасы дагы салыштырып ошондон билем деп атам да, мен жана айтып атам. Башкалар да ошентет деп ойлойм да. Экинчи нерсе, эми инвалидтерге биз өзүбүздүн депутаттар экинчи жардамыбыз, колубуздан маселени көтөрүп атабыз, айтып атабыз. Керек болсо мына жумушчу топтор түзүлүп иштеп арзандатканга, кошумча булактар тапканга жанагы жазып аракет кылып атабызбы? Экинчи жагы болсо анча-мынча тапкан акчабыздан инвалидтерге келип берип эле жүрөбүз. Нарындын инвалидтери башка жакты болбосо да менин колуман жакшы эле жардам алып калып жүрөсүңөр. Анан уш жерге келгенде эле анан кийин эле жөн эле мындай күнөөлүүнү таба койгон болбойт да. Азыр мен кошуп кетейинби майыптар боюнча? Азыр майыптар боюнча кошуп кетейинчи. Кыскача айтыңыз. Мына мен социалдык комитеттин мүчөсүмүн да. Анан мага өзгөчө ошо майыптар боюнча өзгөчө кайрылуулар көп келет. Мен мына 2 жума мурун бизде жанакы школа прогрессивной молодежи деген бар экен да, с инвалидностью. Ошолор бүт майыптар кайсы немеге такалганын, проблемалар такалган, ошону бүт анализдеп жазып келишиптир да, презентация кылышты. Мен алып чыккан комитетке. Ошонун негизинде өкмөткө буйрук кылып биздин чечимибизди өкмөткө жибердик да. Бүт жанакы эле образование, ошол эле здравоохранение, ошол эле жанакындай инфраструктура, мындай көтөрүлгөнгө коляска менен оор болуп атпайбы кээ бирөөгөчү. Анан 5% ошол ар бир немеге 5% квота бар да.
иштөө үчүнчү. Ошонун баарын кайта жазып, контролго алып, биз могу чечимди 2 жума мурун немеге жибердик. Нет, я еще тоже, позвольте мне коротко, да? Значит, очень правильный вопрос. Во-первых, по заработной плате абсолютно согласна. Вы обозначили самые, так сказать, ключевые профессии. Ну, каждый врач, особенно на местах врачи, они нуждаются в повышении. Этот вопрос мы поднимали, пока не очень успешно, но я думаю, объединив усилия, и тем более получив ваши пожелания и наказы, да, мы еще раз объединим усилия и в ходе внесения изменений в бюджет, конечно, этот вопрос будем ставить перед правительством. По поводу инвалидности, как раз конвенция, о которой вы говорите, это не заслуга правительства. Я хочу, чтобы вот прояснили ситуацию. Это как раз депутаты, начиная еще с 5-го созыва, и депутаты 6-го созыва добились того, что конвенция ратифицирована по защите прав лиц с инвалидностью. Но это хорошо, что мы добились. Дальше что? Дальше должен быть четкий план реализации. То есть это, значит, инфраструктура, как говорили коллеги, это пособие. Сейчас вносятся изменения в закон о пособиях. Вы знаете, несмотря на то, что изменили систему получения пособий, дети с инвалидностью получают от 2 до 4 тысяч сомов. Этого не хватает не только на лекарства, да, просто на жизнь. А взрослые люди с инвалидностью того меньше, от 1000 сомов до 2. Сейчас вносятся поправки в закон о соцпособиях. На днях в Джауркинеше будет обсуждение, и, конечно, мы настаиваем на том, чтобы категориям определенным были повышены социальные пособия, в том числе по инвалидности. Этот вопрос будет обсуждаться, конечно. Наталья Владимировна, бирок бюджетте акча жок болсо эмненин эсебинен Жок, кепилдик программа бар да, кепилдик программанын алкагында дагы камсыздоо болуш керек да, сиздечи? Кийинки суроого кезек берели. Саламатсыздар, бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары, менин атым Эркин Сыналиев, тамак жана тамак коопсуздугу боюнча Кыргызстанда түзүлгөн альянстын Нарын областы боюнча координатору. Анан биздин альянс жана тамак коопсуздугу боюнча альянс тынчсызданып жатат да. Анткени Кыргызстан ВОЗдун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна 30 жылга чейин милдеттеме алган 6 орунду кескин түрдө жойбосок абдан коркунуч алып келет бул өлкө. Улуттун келечегине бул аскандуулук, биз бул анемияны болсо колун кесип алгандай эле, же тишиң ооруса тишиң жолдуруп салгандай эле абдан күнүмдүк жолуккандыктан маани бербей калдык. Самом деле бул абдан коркунучтуу оору, көп оорулардын башаты болуп эсептелинет. Ошондуктан 6 ооруну азайтышыбыз керек. Бул Кайсыл 6 оору? Бул ашыкча салмактуулук, семирип кетүү, бой өспөй калгандык, же болбосо салмактын жетишсиздиги, анемия сыяктуу оорулар. Ушул ооруларды биз сиздер менен жолуга алабызбы? Силер менен жолугуп кайсы партияда болсоңор дагы ушу саясий программаларыңарга киргизсеңер абдан жакшы болот эле. Эгерде партияга барсаңар, биз силер менен жолуга алабызбы? 2 суроо, ушуга кыскача эле жооп берсеңер. Мен эле жооп берип коеюн, жолуга алат. Партияга барбасак деле Мен суроо мындай да, сиздер өзүңүздөр билгендей, баазы жогору эле жакта жүрөсүздөр, медицина тармагын өнүктүрүп, кызматкерлердин айлығын көтөрүп атасыздар. Бирок карапайым калк унутта калып атат. Байкап атасыздарбы? Сиздер мына өзүңүздөр билгендей айыл аймагындагы больницалардын баарын биз ремонттон өткөрүү аракет кылып атканыбыз менен койка маселесин чече албай атабыз. Анткени ушул больницада 80-жылдар баарыбыз эле төрөлүп өскөнбүз да. Мындан 40 жыл мурун болуп атат. Замандын өнүгүшүнө жараша эмне себептен койка маселеси жоюлуп атат? Мына Нарын районундагы рай больница берели. Ушунда 100дөн ашык койка бар эле 2002-жылы жоюлуп кеткен экен. 18 жылдан бери ушуну калыбына келтире албай атасыздар. Эгерде сиздер бул койка маселесин чечпесеңиздер, медицина тармагын өнүктүргөн менен кичинекей оору үчүн биз саякаттап атабыз. Нарынга келебиз, Нарын направлениеси Бишкекке барабыз. Сиздер жана айлыгын көтөрө албай аткан медицина кызматкерлерин калк карапайым калк толтуруп атат чөнтөгүн. Андан көрө ошол толтурган акчаны биз жергиликтүү өзүбүз дары-дармекке жумшап, өзүбүз эле айылдан дарылансак болот беле? Ушул маселени карап чече аласыздарбы? Кандай дейсиздер? Биринчи койка орун, анан кийин райондук оорукана жөнүндө кеп болуп атат. Мен бул иш боюнча анын ичинде Нарын районунун ооруканасы жөнүндө да айтпадыңызбы? Мен бул маселени акыркы 3 жылдан бери көтөрүп келаткам. Жөн эле көтөргөн жокмун. Маселени чечиш үчүн бул жака мынакей маселени коюп, анан кийин азыркы министр Чолпонбаев келгенден кийин дагы атайын комиссия жиберди Нарынга. Баарын караштырды. Анын аягында келип мага 18-жылы 10-чы мынакей мен да жазып алып турмун. 10-июлда саламаттык сактоо министрлиги тарабынан түзүлгөн атайын комиссия барып, анан мага эмне деп жооп берип атышат? Зарылчылык жок экен дейт. Эмнеге зарылчылык жок? Эл көтөрүп атат десем айтат. Областтык оорукана бар дейт. Шаардык
бар. Андан кийин элдин баары ушу Нарын районунун айылдары Нарын шаарынын тегеретесинде болгон үчүн ошол областык ооруканага келип эле негизинен ошолор жатат экен. Биз баарын эсептеп көрдүк. Бир жылда ошол ооруканадагы койка орундар канча пайызга колдонулуп атат. Керек болсо колдонулбай калып атат. Мен да өзүмдүн аргументимди айтып атам. Кээде оорулуу деген бир айда ал силер 100 койка эсептелген болсо 110 ооруп калса 10 киши талаада калып атпайбы. Мен ошону айтып атам. Ачып койгула, андан эчтеке болбойсуңар. Бюджеттен көп деле кетпейт экен деген маселени коюп келатам. Алар ошондой шылтоо менен көбөйбөй атат. Бардыгын айтат. Ат башта мисалы бир жылда 66 же 70, менде бар процентин так айта албай калышым ыктымал. Областык ооруканада мынча пайыз эле жатат экен деп, алар жалпы жылга салыштырып келип атат да. Бюджетти көбөйтүшүбүз керек. Маселеси бюджетке көбүрөөк акча түшүрүшүбүз керек. Бул маселечи профилактикага түздөн-түз такалып атат да. Анткени мына профилактикага жанакындай саламаттык сактоо системага келген бүт каражатты профилактикага жумшасак, азыр мондай койка маселеси дагы көтөрүлмөк эмес. Анткени биз негизги жанакы первичка деп коебуз да. Первичкадан ошо жерден эле бүт оорулар жолуш керек болчу да. Чисто жанакындай узкий направленности эле хирургия же башка гинекология ошо врачтарга эле жибермекпиз да. Ошондуктан мына биз дагы бул маселени көтөрүп атабыз. Эң негизги профилактика. Профилактика өз ордунда болуп калса, профилактиканы жакшы алып кетсек, мондай бир бул жерде болуп аткан маселелер дагы көтөрүлмөк эмес. Но об этом, конечно, нужно говорить. Поэтому мы будем добиваться прозрачности как вложений. Да. Кийинки суроо мына сизге берейин, отура бериңиз. Мен саламатсыздарбы, тең торuz жергесине куш келиптирсиздер. Мен Жаңыл Абдылдаева, Беркен коомдук бирикмесинин жетекчисимин. ДЦП балдар менен иштешем. Мен сиздерге бир көйгөйлүү маселени көтөрөйүн деп турам. Ошону сиздер дагы ордуңуздардан көтөрөсүздөр деген ойдомун. Бул ДЦП оорулуу балдар, шал оору деп коет кыргызча. Бул балдар эки топко бөлүнөт, тяжелый формасында, анан орточо формасында деп. Баягы 2012 жылдан бери ушул маселени көтөрүп жүрүп, ассистенттин акчасы деп, жана тяжелый формада ооруган балдарга 5000 сомдон чектелип, эмгек стажы кетип атат. Бирок баягы бул жерде кичине ушул мыйзамды чийкирээк кабыл алып койдуңуздар деп ойлойм. Себеби бул ДЦП, бул тяжелый формадагы балдар 18 жашка келгенден кийин эмне болот? 18 жашка келгенден кийин мээси өспөгөнү менен, буту баспаганы менен, колу иштебегени менен мунун денеси өсөт, көлөмү өсөт, веси чоңойот. Мына ошол учурда эмне болот? Энесине эң эле оорчулук келген мезгилде сиздер ошол акчасын кыркып коюп атасыздар. Ошондо бул оор маселени мына ошол учурда жаралат да. Анан мен сиздерден суранып кетет элем, ушул маселени бир көтөрсөңүздөр. Өтө кыйынчылык мезгил келгенде эне менен балага бир жеңилдик жок дегенде акча жагын карап койсоңуздар, энеси кантип көтөрөт килтеген баланы, ушул жагын бир ойлоп койсоңуздар. Анан Чынобай Акынович, мен сизге ушу шал оорулуу балдарга ар дайым колдоо көргөзүп, жеңил жерден оорун колдон алып, ушу балдар үчүн ушу эмгегиңизди аябай келатасыз. Сизге чоң ушул ДЦП балдарды баккан энелердин атынан сизге терең ыраазычылык билдирип кетет элем. Азыр жооп берип коелучу. Мына сиз социалдык ассистенттер жөнүндө айтып атасыз, азыр 18 жашка дейри депчи. Бул маселени көтөргөнбүз. Мен жеке көтөргөнмүн бул маселени. Анан мына жакында майыптар маселени дагы бир жолу карайбыз. Ошондо Жаңы жер деген жерден бир детский реабилитационный центр бар. Ошол жерде дагы ата-энелер ушул маселени көтөрүшкөндө ошолор келет. Аларды чакырабыз. Анан сиз дагы мүмкүнчүлүгүңүз болсо келип кетиңиз, сиз менен байланышалы. Ооба, сиз менен байланышалы. Анан жанакы МСЭК маселе дагы көтөрүлгөн да. Анткени мына жанакындай освидетельствование алыш үчүн жыл сайын ошо МСЭКте очередке туруп, бул маселени биз соцзащита менен, Минздрав менен кайта карап атабыз. Чогучу ушу иштеп атабыз да бул маселе боюнчачы. Анткени өзүм дагы барсам, жарандарыбыз турат, балдары кыйкырып, чаңырып турат тияктачы. Анан бул условия жок болуп атат да.
Анан булар мындай бир буйрук чыгарышыптыр, соцзащитачы өзлөрүнүн алкагында. Ушундай бир комиссия, выездной комиссия мына жаңы буйрук менен чыгыптыр да. Мына өтө ооруларга комиссияга барбайсыз, выездной өзлөр барышат да сиздин үйүңүзгөчү. Айда түшүнбөйм. Негизи мыйзамды өзгөртүп беришибиз керек. Туура айтат. 18ден кийин ал ОГТ проблемасы күчөйт, көргөнбүз. Биз 18 дегенде чектөөнү алып салышыбыз керек, өмүрдүн акырына чейин деп шалбалдарга деп. Это проблема, да. Не, мы должны Проблема изменением очень закона тяжелая, да. вместе Это должны. требует, вы абсолютно правы. Мы не раз поднимали вопрос, вот выезжают уже постоянно с детьми, которые, к сожалению, болеют ДЦП, и там разные степени есть. Но там вопрос в чем? Действительно нужно поднять, во-первых, возраст, потому что 18 лет это относится к детям, которые могут, в принципе, обслуживать себя, учиться и так далее. Здесь по соцпособиям. Сейчас вот изменения, когда в законодательство пойдут, мы как раз предлагаем рассмотреть вопрос о детях и взрослых с инвалидностью, поднять планку, потому что это особый случай. Эти дети нуждаются в постоянном ассистенте. Мы поднимали вопросы оплаты матерям, да, и родителям, которые ухаживают за такими детьми. Медленно. Подвижки есть. Кыскача суроо берип Маленький. Саламатсыздар. Келгениңерге чоң рахмат, бирок могу медицина кызматкерлеринин келси болмок. Алар оорубай эле ушул жерде маселенин көптүгүн билип эле коркуп качып калды. Ооруп аткан губернаторубуз деле больницадан чыгып келип катышып атпайбы буякта, туура эмес да? Жана травма болуп атпайбы, мына авария көп, тайгаланып жыгылган көп, жарака көп кетет. Мына биздин больницага барса, ошого темир салганда эскиси 10 000 сом, жаңысы 20 000 сом деген элге аябай неме болуп атат да, буга эмне тендер жарыяланып, ушул мындай медицина тарабынан берилбейт да бияка. Кайсы больницада? Травматологияда. Сыныктарга ушундай болуп атат. Эскиси 10 000 сом деп салат, жаңысын 20 000 сом деп. Бул дагы анан жана тиги вирус жер суунун баарын каптап атпайбы? Айне биздин граница ачык дейм да, же биздин деле кете беришибизди каалап атат. Жок бербейм мен, азыр көп маселем бар. Ошол экини жабыш керек да, Кудай батыр мындай ойлонбосуңар бем. Ал тияктан тиги товар келет эле деп, ал товардын көп эле тиги таможниктердин чөнтөгүнө кетет бүт. Растамошканын баарын ал көбүскө деген ошол жана чыгып аткан акчанын баары ошол жактын чөнтөгүнө. Мамлекетке түшүп аткан жери жок. Больницаны мындай деп атпайсыздарбы? Такыр орун деген мындай болуп атат деп, Нарын району боюнча мына айтып. Больницага жата албайбыз мына. Бүт кызматкерлер отурат. Очередь. Айлап жылдап жүрөбүз. Тисме. Анан врачтарга эмне кол салып атат? Ошол себептен кол салып атат, жата албай калып. Аябай очередь. Залда жатат, мына былтыр Чыныбайды мен ээрчитип баргам. Адоосун эле алып барбай калдым Тимураттын. До конца көрсөтөйүн деп ойлогом да. Ал бирбе айлыктардан анан бүт врачтарга ансы деле берилет да бирдеме. Эми санитаркалардыкын көтөрүш керек болчу да, ушу санитаркалардыкы такай көтөрүлбөй калат. Анан чын эле могу врачтар түнкү дежурство турганда 25 сомбу ушундай эле экен эми. Муну ошого кантип анан ушулардын көңүлү келип ишти карасын. Бул карабайт да. Ушу жагын неметип карасаңар болмок, анан медицина кызматкерин ала келсеңер болмок да. Тиги кыз эми депутат да, туурабы, медик эмес деп отом. Маселе көтөрүп жүрөт. Жок бербейм да. Отурбайсың мындай атайын келип аткандан кийин. Чындан бизди ограничение кылбагыла да. Медиктерди деген ушу анан бул биздин медиктерде да чоң күнөө бар, мына могу жерде бүт сакалдуулар отурат, ушулар колдулайт жаштарды, келген жаштарды. Покой беришпейт. Мына бүгүнкү күндө кодулап жакшы деп аткандарды кетиргилери келет. Неменин баарын өстөрү алып алган, жана саат графиктин баарынча. Алар пенсияны да алат, булар жогорку пенсияны алат, айлыкты да алат. Андан башка биз чөнтөгүнө да көрүнөрдө 1000 сом салабыз, тайм бар эмеспи? Любой үч тараптуу алат булар. Ошого алымсынбай эми келген жаштарды өстөрү эле кодулап кажап коет булар. Бербейт мүмкүнчүлүк, чынындачы. Анан калп эле жаштар жок деп документальный монтип жибере берет. Жок, берем. Мен ушу депутаттарга мына тиги сурообузда, анан эми тетирээк яка министрди аптеканы чоң коюп алып турсуңар дейми. Ошону отом эми ошол жерде отурасыңар, баарын тең колуңардан келет эми. Кыргызстанга жакшылык каалаганыңар ушулбу отом. Даан эле тиги врач министрдин өзүн койбойсуңар, эми ал дарысын коммерция кылып атпайбы? Мына жаткырбай бүт ошо дарыларды алып
чөнтөгүзгө салып алып ичип басып жүрөбүз. Чоң аптека, мына аптеканы эмне ушул кадр саясатын жакшы эле карабайсыңарбы? Партияларга устукандап бөлүп алып турсуңар дагы араңардан аптекарбы, санитаркабы, эмне иш кылып элесиңер кызматка чыгарышыңар керек экен. Мен азыр кадр маселе боюнча жооп берип баштайын. Негизи кадр маселе ушу бүт саламаттыкты сактоо система боюнча эң төмөн болуп калды да. Бул аябай эле көйгөй болуп калды. Анткени мына мен кечээ эле билип калдым. Бизде мына первичканы, шаардагы первичканы мындай алып бара албаган кишини азыр фомсту чуйский фомско койгон атышыптыр да. Анан булар болсо аксакалдар, булар вот бир нече жылдан бери отурган кишилер да. Жаштар. Ошо жумуш жок болгондуктан тиги чет өлкөгө кетип атышат да. Бул маселени эжеке биз аябай эле көтөрүп атабыз. Мен ушу боюнча моунча 100 баракча болгон справкамды жазганмын. Бул боюнча укук коргоо органдары дагы иштеп атат. Анан мына менин кайрылып кеткеним мына ушул биздин медицина тармактын жетекчилери отурат. Жанакындай акча чогултууну таштагыла да. Арткы орундукта отурган тургундарга дагы мүмкүнчүлүк берип коелу. Азыр мына негизги маселелерди айтып атасыздар, бирок бул жерде бир нерсе бар. Бул жерде калк өзү дагы ошол өзүнүн ден соолугуна кам көрөбү, жалаң эле ушул мамлекетке, доктурларга, депутаттарга жүктөнүп албастан, эл дагы ушул айрыкча ушул нарын тоолуу аймак, мал жандуу аймак, ушул жерде жанагындай суукка байланыштуу, мал ылаңына байланыштуу көптөгөн оорулар бар да. Калк дагы өзүнүн ден соолугу жөнүндө аракет кылабы, өзү дагы мындай өзүнүн ден соолугун ойлойбу, кайдыгер эмеспи деген да суроо туулат да. Мына сизге ушул суроону берип коеюн, ушуга жооп берип туруп, анан өзүңүздүн сурооңузду берип койсоңуз. Мен Сыдыков Жолдошбек, Нарынский университетте мугалим болуп иштейм. Албетте элде дагы мындай толугу менен ден соолугун көп карабайт. Бул салттуу жагынан да. Бирок бул маселе эл өзү ден соолугун карап атабы деп койбошубуз керек. Маселе элдин ден соолугун мамлекет сактаганга мындай бир аракет көрүп атабы, көргөн жокпу? Ошол жеткиликтүү болуп атабы же жеткиликтүү болгон жокпу деп жооп берет элем да. Саламаттыкты, элдин саламаттыктыгын сактоо деген сөздө эң маанилүү нерсе бул деген мамлекет үчүн сактоо. Ар ким өзүнүн ден соолугун карайт. Мүмкүн ошол жетишерлүү деңгээлде карабайт, бирок мамлекет өзүнүн милдетин аткарыш керек. Толугу менен так. Эми мен суроом. Урматтуу депутаттар, силер жанакы балык депутаттар эмессиңер. Мына жерде отурган. Силер мал менен сүйлөгөн депутаттар. Туура. Анан менин суроом жанагы высокогорье жөнүндө. 2-3 жыл болуп калды, мындан мурун высокогорьега тийишебиз деп, бияктан ызы чуу алып атып, ошонун жыйынтыгы менен бир министр кеткен. Анда алып койгон высокогорье жөнүндө маселени. Эми баягы күнү Facebook'ка кирсем, мына кече күнү эле дагы кайра өкмөт сунуштап атыптыр. Ошол высокогорьянын деңгээлин кайра караш керек. Азначит деген нарын дагы коэффициентке жана высокогорьянын коэффициентине илинбей калышы деген маселе чыгып калып атат. Анан ошон сиздерге суроо берейин дедим эле. Ошондой сунуштар түшүп атабы? Ошондой сөздөр болуп атабы өкмөттө? Эгерде болуп атса, эртең айтып койгула. Высокогорьеге тийишпесин. Туура. Жок, негизи бул маселе бар, бирок комитетке келген жок. Мен дагы ушул маселени уккандан кийин бул маселе өтө Кыргызстан өзгөчө мына бийик тоолуу алыскы райондор үчүн өтө маанилүү маселе болгон үчүн биз бул маселе боюнча бир өзүбүздүн сөзүбүздү айталы деп даярданып турабыз. Бирок азырынча комитетке келген жок, парламентке жалпы отурумуна чыга элек да. Бирок ошондой нерсе бар экен жөнүндө өткөндө мен дагы маалымат алдым. Бирок токтоп турат да маселе. На самом деле наша страна, да, это страна горная. Да. Понятно, что люди живут в тяжелых условиях. Да. Нарын, мы знаем, в каких условиях вы работаете, живете. Высокогорные коэффициенты не зря были введены. Да. Действительно, такие разговоры есть на уровне правительства. В Жогорку Кенеше, как Чынбай Акунович говорит, такой дискуссии пока нет. Я уверена в том, что коллеги, по крайней мере, моя личная позиция, да, ни в коем случае не поддержим снижение и так далее. Урматтуу көрүүчүлөр,
урматтуу катышуучулар, тилекке каршы биздин убакыт соңуна чыгып баратат. Мына акыркы суроого Койчу мүмкүнчүлүк берсек. Мы до митинга решили. Ушул көрсөтүүдөн кийин дагы суроолорду берсе мүмкүнчүлүк болот. Азыр биз көрсөтүүнү жыйынтыктап коелу. Мына акыркы суроого мүмкүнчүлүк берсек, сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Нарын медициналык колледжинин директору Арпачева Төлөгүл Батыркановна, кечирип коесуздар, могул жакка өтүп алсам, уруксат берсеңиздер. Урматтуу эл өкүлдөрү, сиздерге биринчиден ыраазычылык билдиргим келет. Бизде Нарын медициналык колледжи деген колледжибиз бар. По-моему, Чынобай Акынович билсе керек, но сиздер билбейт болушуңуздар керек. Бирок ошо Чынобай Акынович үчүн билген менен деле ушу биздин медициналык колледжге бир жолу келе элек болушуңуз керек. Мен сиздерди биринчиден официалдуу азыр ушул жолугушуңуздар бүткөндөн кийин деле мен эч нерсе сурабайм сиздерден. Биздин колледж эчтеке сурабайбыз, антип коркпой эле коюңуздар. Просто барып таанышып кетиңиздерди аябай официалдуу түрдө айтат элем. Экинчиден, анан кийин бизде айтып атасыздар, могу кадровый маселе деп атпайбызбы, Чынобай Акынович, Айда Жакшынкуловна? Кадр маселеси бизде чын эле областта остро турат. Врачтар жетишпейт. Биз орто кесиптик медицина кызматкерлерин даярдап келебиз. Ошолордон мисалы биз бүтүрүүчүлөрүбүз менен аябай сыймыктанабыз. Биз башка колледждерде болуп количествого эмес, качествого иштейбиз. Биздики мисалы 413 студентибиз бар азырчы. Ошолордун ичинен бүтүргөндөрүнөн мисалы 100 студент бүткөн болсо, ошонун 20% красный менен бүтүп чыгат, артыкчылык менен. Бирок ошолордун ичиненчи клиникалык мышлениясы, логикалык мышлениясы, врачебный мышлениясы бар балдарыбыз жөн эле талаада калып атат, бүтүпчү. Анан биз ошолорду мына Чынобай Акынович айтып атпайбы, чүйдөн келген кызды алып кала алган жоксуңар деп. Бул маселе чечпейт. Бир кызды алып калган мененчи биздин жергиликтүү бүтүрүүчүлөрчү ушул оор шартка көнгөн, эн атасы бар, ушул жерде жашап көнүшкөн кичинекейинен. Ошолорду биз жана медакадемияга каким-то бир льготный бир жол менен хотя бы жылына 2-3 биздин бүтүрүүчүлөрдү алышса, ошолор кайтып келет эле да. Красный дипломниктерди, не то, не простых я прошу, я прошу отличников. Медакадемия что они требуют? Они требуют ОРТ. А ОРТ бизде 3 жыл окушат да балдарчы, а ОРТга даярданганга мүмкүнчүлүк да болбойт. Во-первых, они у нас после 11 класса поступают, и уже 3 года они уже отучились, а ОРТга, получается, после школы надо готовиться. А наши вот даяр, почти врачебный мышлениясы менен балдар пропадают просто так. Ошон үчүн это один из вариантов решения кадрового вопроса было бы. И второй вопрос. Например, bizde колледждерде азыр деген самофинансированиеге өткүлөө деп атат. Я согласна. Но у нас госучреждение, госколледждерде колу бутубуз буулуу болуп атат. Чынобай Акынович, бизде мисалы жанагы биз госколледждерде вообще жана закон бар экен о лицензировании разрешительных вот именно процесс боюнча биз эчтеке ача албайт экенбиз. Дополнительный курс ачалык десек госколледждерге болбойт. А частным колледжам все позволено, все дозволено. А бизге, например, мисалы, жана айтышпадыбы, логопед ачканга, например, рыноктун требованиясы косметолог ачканга, например, массажист ачканга я не имею права, так как у меня государственный колледж. Это лицензирование не позволяет. А как мне жить дальше, нашему колледжу? Просто я вас очень прошу, приезжайте ко мне вот сейчас, к нам на колледж, 2 часа вас весь коллектив ждет. Если можно. Хорошо, пора. Спасибо большое. Вот с большим удовольствием посетим, потому что хоть и не были, но я слышала про колледж немало, очень хорошая, конечно, репутация у вас. По поводу медакадемии поступления, я думаю, что этот вопрос обязательно поднимем, потому что действительно задача была какая? Развивать регионы. Зачем мы 2 года подряд называем год развития регионов? Наверное, не для того, чтобы просто сказать, правильно? Должны быть точки роста, в том числе и через образование. Это областная, например, областной университет и система колледжей, система поддержки от государства. Потому что вы правы, сейчас частным организациям дали много возможностей, налоговые льготы и так далее. Но государство, с точки зрения качества поддержки, государственная система образования, не все проблемы решены. Я думаю, что по поводу поступления отличников мы обсудим, конечно, с медакадемией. И я лично с удовольствием хотела бы увидеть воочию ваш колледж, о котором слышала ранее. Мен башында айтпадым ба? Керек болса Нарын университетинде да ачыш керек медициналык факультет деп. Ошо силердин колледжден анан кийин ошол жака кетип окуса да болот. Башында айтып атпайбы ал.
Рахмат. Маеңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу соңуна чыкты. Биз бүгүн Нарын шаарынын борбордук китепканасында депутаттар менен ошо жергиликтүү элдин жолугушуусун уюштурдук. Парламентаризм сабактары эртең сиздин регионго дагы бармакчы. Саламатта калыңыздар.